Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Сокулук райондук билим берүү бөлүмү. Сокулук районунда 42 орто мектеп, 4 толук эмес орто мектеп, 3 жатак мектеп, 29 бала бакча, 1 балдар үй бар. Ал жерде 45.242 окуучу окушса, 2119 мугалим эмгектенет. Мектеп, үй бүлө, окуучу 3 бурчтугунун байланышы чыңалып, бүгүнкү күндө окуучулар өз алдынча иштөөгө көнүп баштаса, ата-энелер балдарын жетишкендиктерин көрүп кубанууда. Мугалимдер болсо аралыктан окутуу боюнча өзүнчө бир чыгармачылык потенциалын ачып жатышат. Аралыктан окутуу, үйдө болуп, билим алып, пандемияны жеңебиз деген чакырык менен Сокулук району мугалимдери тарабынан окуучуларга жана ата-энелерге айрылуу. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Учурда баарыңар үйдөн билим алып жатасыңар. Билим алуу ийгиликке жетишүү үчүн тынбай эмгектенүү, өмүр бою өзүн өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштөөнү билдирет. Ар бир жаш өспүрүм өз мекенинин, жашап өткөн ата-бабаларынын тарыхын окуп билүүгө жана андан таалим тарбия алууга милдеттүү. Буйруса, силер келечекте биздин ордубузду татыктуу басышыңар керек. Ал үчүн акыл эстүү болуп, эрежеге жетип, ийне менен кудук казгандай терең билим алып, ар түрдүү өнөр кесиптин ээси болууга аракеттенүүңөр керек. Силерге өмүр тартуулап, адам кылган ата-энеңерди, албан эмгек кылган ардактуу кесиптин ээси мугалимдерди сыйлагыла жана урматтагыла. Ар бир айтылган сөздөр кулагыңарга кыттай уюп, жүрөгүңөрдүн түпкүрүнөн орун алып, акыл сезимиңерде оттой жанып турсун. Силердин келечегиңер кең, бактылуу, ырыстуу жана ооматтуу болушун каалаймын. Я выразить вам благодарность хочу. Родители класса, я всех вас ценю. И в трудное время, когда напряженно, детей обучаете дистанционно. Я знаю, вам трудно, я знаю, вам сложно, но вы постарайтесь держаться достойно. И школу, страну я прошу поддержать, детишек моих продолжать обучать. И помощь я вашу очень ценю. Позвольте, детишкам, я тоже скажу. Смешные девчонки, озорные мальчишки, мои капризульки, мои шалунишки. Есть даже болтушки, есть даже скромняшки, и есть в конопушках, и даже в кудряшках. Скучаю по вам, родные все лица, пока на дистанции будем учиться. И вам непривычно, и мне неудобно, но вы постарайтесь учиться достойно. Теперь Баластан помогает учиться, и надо самим еще много трудиться, домашнюю сделать, не полениться, хороших успехов в учебе добиться. Мы много шутили, смеялись, играли, в театр катались и выступали, но школу закрыли. Теперь мы скучаем, и школьные дни мы с теплом вспоминаем. Я вам пожелаю немного терпения, побольше здоровья, на урок вдохновения. Увидимся скоро, я вас обнимаю, я всех вас люблю и очень скучаю. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Азыркы убакта аралыктан сабак өтүлүп жаткандыгына байланыштуу ырыс алды ынтымак дегендей мектеп менен ата-эне бириксе, балдарда сөзсүз түрдө келечек болот деп ишенем. Кош бийиктикки эки канат менен учат.
Окуучуга дагы алдыга жетиш үчүн эки канат керек. Биринчиси билим, экинчиси тарбия. Билимди мектептен алса, тарбияны ата-эне берет. Сабырдын түбү сары алтын дегендей, сабырдуу болуу кимдин колунан келсе, анын колунан баары келет деп ойлойм. Баарыңыздарга сабырдуулук каалайм. Балким буга түшүнбөй неге дейсиз? Билим берүү тармагы алсырабай, иштеп келет күнү түн жаны калбай. Ата-энелер биргеликте кол сунса, сабагыбыз уланат артта калбай. Кайдыгерлик жасабас эч бир адам, оор күндөрдө тетири баспас кадам. Ар бир бала калбайт деп ишенемин, мугалимдин өтүлгөн сабагынан. Заңгыраган мектебибиз ашыга, күтүп жатат окуучусун шашыла. Насип кылса жаратканым аз күндө, көрүшөбүз ак мектептен ашыга. Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучусу гүлдөй жайнап ачылат дегендей, катаал күндөргө карабай, окуучуларыбыз менен бирдикте онлайн сабактарды өтүп жатабыз. Дорогие учителя, коллеги, в эти трудные дни для страны в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 мы преодолеем, соблюдая рекомендации врачей и терпение. Но я хочу подчеркнуть, что профессия учителя не только почетна, но и большая ответственность. Учитывая роль учителя в обществе, властимущие наверняка планируют об улучшении благосостояния в социальной жизни педагогов. Учитель – это друг, товарищ и родитель, человек с большим сердцем и крепким терпением. Вы дарите умения и знания, которыми к успеху путь открыт. И в этом настоящее призвание и истинный талант ваш состоит. От всей души примите пожелания, чтобы было много плодотворных лет. Удачи вам во всем и процветания, здоровья, счастья, долгих лет. Урматтуу кесиптештер, өлкөдөгү болуп жаткан азыркы кырдаалга байланыштуу кыйынчылыктарга карабастан педагогикалык чыгармачылыгыбызды, сабак берүүдөгү ар кандай методдорубузду пайдаланып, балдарга аралыктан билим берүүдөбүз. Бул учурда үйдөгү ата-энелер дагы мугалимдерге чоң колдоо көрсөтүүдө. Жамандыкты аманчылык жеңет демекчи, бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бул кыйын күндөрдү дагы чогуу биргеликте жеңебиз деген ишеничтемин. Урматтуу кесиптештер, сиздерге бир гана сабырдуулук, аманчылык тилеймин. Бар болуңуздар. В нынешнее тяжелое время ваш труд бесценен. Как и бесценно ваше время, которое вы уделяете нам. Вы продолжаете нести знания, просветление в уму подрастающего поколения. Больших успехов в этом самом труде. Терпение. Также справляться с любыми трудностями на пути к успеху. Саламатсыздарбы, кымбаттуу 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү. Сиздерди алдыда болуп турган жалпы республикалык тестирлөөгө жана мамлекеттик аттестацияга дыккат даярдык көрүүгө чакырам. Ал үчүн телевидениеда болуп жаткан жалпы республикалык тестирлөө сабактарын, телесабактарды жана өзүңөрдүн мугалимдериңердин аралыктан өтүп жаткан сабактарына үзгүлтүксүз катышып, өзүңөр дагы терең даярданат деген ишеничтемин. Сөзүмдүн аягында мындан бир канча кылым мурда жашап өткөн улуу айчул акын Юсуп Баласагындын ырсаттары менен бүтүрмөйм. Окуу түндө караңгыда шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, ал өкөөнөн урмат сыйды көп көрөт. Баарыңарга ийгилик каалайм. Уважаемый выпускник 2020, призываю тебя
Готовься серьезно к государственным экзаменам и ОРТ. Пользуйся онлайн-ресурсами, ТВ-уроками, дистанционными занятиями своих учителей. Желаю тебе успеха. Кымбаттуу бүтүрүүчү, 2019-2020 жыл тарыхта өз ордун табаары талашсыз. Анда бүтүрүүчү катары сенин дагы өз салымың зор турбайбы? Биринчиден, өзүңдү жана сенден үмүтү чоң ата-энеңди сыйла. Мамлекеттик экзаменге жакшы даярдан. Андан кийин мектепке барып, көзүңөрдү көрүп, жаныңарда болуп окута албаса дагы, өтүлүүчү темасына кошумча материалын камдап, күндөп түндөп иштеп жаткан мугалимиңдин эмгегин сыйла. Онлайн сабактарды калтырбай көр, теле сабактарды жакшылап оку. Жалпы республикалык тестирлөөгө жакшылап даярдан. Жамандыкты амандык жеңет дейт. Жакынкы күндөрдө жолугушабыз. Силер биздин келечегибизсиңер. Жакшылыкта жадырап жолугабыз, жарык дүнө бардыгын эске салчу. Орусаңыздарынан. Кымбаттуу жетекчилер, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, сиздерге чын ден соолук, үй бүлөңүздөргө аманчылык, тынччылык, бакыт каалап кетем. Кудайым буюрса, жакшы күндөрдө дагы жүз көрүшөбүз деген үмүтүм зор. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшылыкта жадырап жол